суроолорго жооп берип атканда эсиңизде болсун, эч убакта сиз сонун жооп берсеңиз, туура жооп берсеңиз дагы сиз сүйлөшкөн кандидаттардын, мисалы үчүн 10 киши менен сүйлөшсөңүз, эч убакта баары тең кошула бербейт экен да. 100% натыйжа эч качан болбойт экен. Анан кээ бир учурда натыйжа кийинчерээк болот экен да. Мына 10 кандидат менен жолугушуп сүйлөштүңүз, сонун суроолорго жооп бердиңиз. Ошону экөөбүз үчөөбүз кызыгат экен азыркы учурда. Кимдир бирөө экөөбү үчөөбү кийинчерээк кызыгышы мүмкүн экен. Көпчүлүк учурда ал адамдар качан кызыгышы мүмкүн, же качан мен бизнесимди ачсам окшойт деген ойго качан келиши мүмкүн. Аны жашоо тарбиялайт да көбүнчөчү. Мисалы үчүн айлыкка жашап иштеп жүрөт, жашап жүрөт, анан бир убакта жетпей баштайт. Бир убакта сокращение түшүп калат. Кээ бир учурда айлыкта кыскартуулар боло баштайт. Ошондо ойлоно башташы мүмкүн. Же болбосо айталы үй бүлөнүн чыгашылары көбөйө баштайт, анын тапкан акчасы жетпей баштайт. Ошондо ал дагы кошумча бизнес баштасамбы деген ойлор келе баштайт. Ошол убакта балким сиздин сунушуңуз дагы бир жакшы варианттардын бири болуп калат дагы. Сиздин сунушуңузду дагы бир көрөйүнчү деп сизге кайрылышы мүмкүн экен. Өзгөчө сиз мамиле кармап турсаңыз. Эми мына бизде 5 кадам бар деп атабыз. Биринчиси угуп түшүнүп алуу, түшүнүүгө аракет кылуу. Анын картина мирасын толугу менен түшүнүп алуу. Экинчиси комплимент айтуу, сиз эң туура, эң сонун кызыктуу суроо бердиңиз деп, Үчүнчү кадам бул кабыл алуу, кошулуу экен. Мен сизди туура түшүнөм, мен сизди түшүнөм, мен да мурун ушинтип ойлочумун деген сөздөр менен. Төртүнчүсү суроо берип, ал каршы суроолорду тактап толугу менен түшүнүп алуу. Кайсы компания менен иштештиңиз эле? Эмне үчүн мындай пикирге келип калдыңыз? Деген суроолор менен тактайт экенбиз. Бешинчи кадам анан каршы суроого жооп берүү. Эң акырындаганда каршы суроолорго жооп бере баштайт экенбиз. Ошол каршы суроодо толук түшүнүп алгандан кийин. Сиз иштеген компаниянын продукциясы өтө эле кымбат экен. Ошон үчүн сизде ушундай ой пикир пайда болгон экен көрсө, деп жооп бере баштайт экенбиз. Эми мына каршы суроолорго жооп берип жатып, сиз ар кандай ыңгайсыздыктарга туура келбеш үчүн жана ал адамдын мына айттык биз жана кызыгуусу жок болушу мүмкүн. Ошол кызыгуусун сиз ойготсоңуз, сиздин кандидатыңыздын каршы суроолору башкача болуп калат экен да. Андыктан сиз кандидаттын бизнеске кызыгуусун ойготуу деген сабакты көрүп койсоңуз, сизде кандидат менен сүйлөшүүдө аябай жеңил боло баштайт экен. Жана канткенде кандидат маалыматты башкача кызыгуу менен угат, жана каршы суроолорду алдын ала жок кылуу техникасы экен. Мына кызыккан адамдын каршы суроосу башкача болот, ал эми кызыкпаган адамдын каршы суроосу башкача болот экен да. Эгерде сиз ошол кызыгуусун ойготууну үйрөнүп алсаңыз, анда анын каршы суроолору акырындык менен өзгөрө баштайт экен. Ал билгиси келе баштайт, ал кошумча маалымат алгысы келет да. Кызыкпаган кандидат тескерисинче отмазка, ар кандай каршы ой пикирлерди айта баштайт. Ушундай болот экен да. Андыктан бул сабакты да сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Эми мына ушул техникаларды көрдүңүз, бул эрежелерди, баскычтарды мен кантип практикада колдоном, ушунун баары кантип эсимде калат, кантип үйрөнөм деген ой келиши мүмкүн, Чынында сиз мына жаңы техника үйрөнөсүзбү, бир ишке үйрөнөсүзбү, вождениеге барганда башында кандай болот? Башында кыйын, ыңгайсыз болот, Ушунун баарын түшүнүп, толук практикада мына оңой колдонуш кыйын болот да. Башында сизде мына ошол жаңы техника, жаңы жөндөмдөр эч убакта сиздин мээңизге программага кире албайт экен да ал. Бирок ошол нерсени сиз көп убакыт жасай берсеңиз, акырындык менен автоматтык түрдө жасала баштайт экен. Мындан автоматтык түрдө жасай баштаганыңызда сиз мастер болуп калат экенсиз. Мисалы үчүн айталы, вождениеге барганыңызда башында өтө кыйын болот, Ролду башкарыш керек, скоростьту башкарыш керек, педалдарды башкарыш керек. Ошол эле мезгилде күзгүнүн мына арканкыны же боковой күзгүлөрдү көрө билиш керек. Жолдо мына кетип атканда алыс машинага алыс туруп алдыңызбы же жакын келип калдыңызбы? Сол жака алыстап жакындап кеттиңизби же оң жака жакындап кеттиңизби, поворотникти жактыңызбы, ошон көптөгөн кыйын нерселерди чечиш керек болот, Анан ар кандай жолдо жүрүүчүнүн эрежелерин сакташ керек болот, белгилерди көрө билиш керек. Мунун баарын дароо кылыш кыйын, Башында аябай кыйналасыз, жүдөйсүз. Бирок ушул ишти вождениени кайра кыла берсеңиз, көп убакыт кыла берсеңиз, бара-бара сиз автоматтык түрдө жасай баштайсыз, жана сиз өзүңүздү уверенно сезип, уверенно ойноп, даже жада калса радио укканча же телефонго жооп бергенче кыла баштайсыз. Бул бирок акырындык менен болот да. Ошондуктан каршы суроолорго сонун жоопторду айтуу, кандидат менен сүйлөшкөндө жеңил ойноп сүйлөшүү сизге да акырындык менен келе баштайт экен. Ал үчүн сиз бул видеону мына бир айда 2-3 жолу кайра кайталап көрүп турсаңыз, өзүңүздүн башка иштериңизди кылганча видеону коюп угуп турсаңыз, мээңизге акырындык менен сиңе баштайт экен. Анан кээ бир унутуп калган моменттер кайра эске келе баштайт экен. Анан кээ бир практикада сиз жооп бере албаган моменттерде эстеп, кайра ошол жооптор сизге жакшы сиңе баштайт экен да. Анан сиз ал жоопторду видеону көрүп атканда сиз эч убакта жөн эле кое бербестен, көпчүлүк учурда паузаны басып, ооз эки айтканга аракет кылыңыз. Кайталапчы менин артыман. Ошондо сиздин эсиңизде калат экен. Кайталап айтып атканда сиз кааласаңыз дуалды карап, кааласаңыз мышыңызды карап, кааласаңыз итиңизди карап же иниңизди, досуңузду карап машыгыңыз керек. Ошондо ошентип машыкканыңызда сиз ушул суроолорго жакшы жооп берип калат экенсиз да. Жакшы жооп берип калганда сиз мына көптөгөн кандидаттар менен оңой сүйлөшөсүз жана алардын каршы суроолору сиз үчүн рахат алып келип, алардын каршы суроолору сиз үчүн шанс болуп калат экен. Эми каршы суроолорго жооп берүүдө өзүнүн ыкмалары жана техникалары бар экен. Ошолорду көрүп кетсек, биринчи техника бул үчүнчү адамдын пикири. Авторитеттүү кайсыдыр бир адамдын пикири. Мисалы үчүн биз Киясакинин пикирин айтабыз. Азыркы учурда АКШнын 45-президенти Дональд Трамптын пикирин айтабыз. Тармактык маркетинг боюнча. Азыркы учурда мына кыргыз эстраданын жылдыздары дагы тармактык маркетингде иштеп атышат.
алардын көз карашын, алардын пикирин дагы мисал катары айтсаңыз болот. Анан дагы бир техникалардын бири мына сизге ыңгайсыз же сиз жообун билбеген каршы суроолор болсо, же болбосо каршы суроолор өтө көбөйүп кетсе, сиз шашып жаттым эле деген техниканы колдонсоңуз болот экен. Мен шашып аттым эле, бул сурооңо дагы кийин сүйлөшөбүз го. Мен азыр мына каталогду таштап кетейин, көрүп чыгыңыз, анан кийин сиз өз пикириңизди айтасыз. Же болбосо мен видеону сизге жөнөтүп коеюн, ошодон кийин да сиз менен сүйлөшөбүз деп сөздү бүтүрүп коюу. Бул да өтө жакшы техника, анткени адамдар кээ бир учурда коомдун пикирине таянып, же өзүнүн пикирине келе албай коомдун пикирин угуп, ар кандай каршы суроолорду айта берет. Бирок чынында ичинде кызыгып аткан болушу мүмкүн да, мындай кичинекей күмөн саноо болушу мүмкүн. Ошол учурда бул техника жакшы, ал эртең да жолугушканыңызда уже башкача каршы суроолорду бере баштайт да. Несущественный, неважный каршы суроолорду бербей калат. Кийинки техника жазып алайынчы сурооңузду деген техника. Бул мисалы үчүн бул сизди ошол каршы суроону убактылуу жаап турган жардам берет экен. Анан мына жана айтып кеттик, кээде ошол каршы суроолор жөндөн ичинен чыгып аткан болот, а чынында анын жообу, ошол каршы суроолорго жообу өтө деле кызыктырбашы мүмкүн да. Чынында ал болгондой, кандай десек, көнүп калган адат болушу мүмкүн, же болбосо кичине күмөн саноолор болушу мүмкүн, ошону айтайын деген ойдо гана айтышы мүмкүн. Бул техниканы колдонгондон кийин экинчи жолугушууда ошол каршы суроолорду айтпастан тескерисинче кызыгуу суроолорун бере башташы мүмкүн да. Кийинки техника бул жыйынтык чыгаруу. Туура түшүндүмбү? Демек сиз менен биз ушул ойго келдик, да? Демек финансылык пирамидалар бул мындай экен. Ал эми тармактык маркетингде бул дагы Coca-Cola же айталы шороого окшогон пирамида экен. Бул пирамидалар менен иштешип отуруп биз акча тапсак болот экен. Демек бул пирамиданын айырмасы, сиз өзүңүз өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот экен. Башка пирамидаларда сиз бирөөнүн бизнесин иштеп берет экенсиз деп жыйынтык чыгарат экенбиз да. Кулакка пробка салып деген техника бул, мисалы үчүн мен фабрикте барып иштебейм десе, түшүнүктүү, ошон үчүн сизге иштең эмес, мен иштешиңиз деген вариантты сунуш кылып атам деп дальше айтып берет экенбиз. Ошондо сиз берип аткан маалыматтын кээ бир жерлери аны үчүн кызык болуп кетиши мүмкүн экен. Бирок айтып атканда сиз ага важный моменттерди айтып берсеңиз, ошондо анын возражениялери, каршы суроолору өзүнөн өзү жок болуп кетиши мүмкүн экен. Кийинки техника бирге проблеманы чечүүгө аракет кылуу. Сиз дайым буга чейин айттык, мына сиз каршы суроолорго жооп берип атканда өз пикириңизди айткандын ордуна көбүрөөк мына сиздин негизги максатыңыз бул ошол проблеманы чечип берүү, ошол адамдын жашоосун өзгөртүүгө шанс берүү жана башка деген сөздөрдү көбүрөөк колдонушуңуз керек экен да. Демек сиз акцентти, сиз кандидаттын көңүлүн сиз көбүрөөк проблеманы чечүүгө бурушуңуз керек экен да. Ошондо сиздин ортоңузда, экөөңүздөрдүн ортоңуздагы ар кандай ыңгайсыз каршы суроолор как бы неважный болуп калат экен да. Ошондо сиз менен кандидат ортоңузда тил табышы оңой болуп калат экен. Жакшы маанайга көтөрүү. Анекдот, күлкүлүү окуя, притчаларды айтып берсеңиз, кандидат сиздин ой пикириңизди оңой кабыл алат экен дагы, жана өзүнүн пикирин акырындык менен оңой башка багытка бура баштайт экен да. Притчалар, окуялар анан адамдардын оюнда оңой, эсинде оңой калат экен, жана оңой кабыл алынат экен да. Андыктан буларда сөзсүз түрдө колдонуңуз. Үч жолу ооба деген эреже бар. Бул сүйлөшүүлөрдө, переговоры деген жөндөмдөрдө бул техника өтө күчтүү иштейт. Жана буга үйрөтүшөт дайым. Анкета жүргүзгөнүңүздө бирөө жарымды ишендирейин дегенде бул техниканы колдонсоңуз болот. Бирок бул техника кайсы учурда гана иштейт? Бул техника сиз логикага туура келчү ооба дейчү суроолорду берсеңиз, ошондо гана иштейт экен. Мисалы үчүн айталы, асман көк туурабы, жаз бул жылуу туурабы, фабрик бул сонун туурабы десек иштебей калат экен. Бул логикага жакын болуш керек да. Ушул логиканы, логическая цепочка дейт. Ошол цепочка менен ушул жоопко келсе, анда кардар макул болот экен. Мисалы үчүн айталы, демек мына сиз көрдүңүз, кадимки же акча пирамидалары элди алдап, ошон эсебен акча жасайт экен, андыктан сиз дагы алданып калышыңыз мүмкүн экен. Туурабы десек ооба дейт. Ошол эле учурда ар кандай пирамидалар бар экен, соода пирамидалары. Ал жерде соода агенттер пирамиданын түбүндө иштеп беришет экен, бирок алар өз пирамидасын кура албайт экен. Туурабы десек ооба дейт экен. Ал эми биз сунуш кылып аткан пирамидада болсо, сиз ошондой эле агент болуп иштегенче сиз өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот экен, жана биз ошол бизнесиңизди курууга колдоо жана жардам берет экенбиз. Туурабы десек туура. Ал эми башка пирамидаларда болсо, сизге эч ким колдоо бербейт экен. Тескерисинче сиз бизнес курам десеңиз, сизди алыстаткан аракет кылат экен. Мен начальник болгум келет, директор болгум келет десе, анда сиз ал директорлорго тем более жакпай калат экенсиз. Туурабы десек туура дейт. Мына ушинтип отуруп, ооба дегенде, анан адам бизнес сунушубузга дагы макул болгусу келе баштайт экен. Дал ушул себептен деген техника. Мына мен компанияларга ишенбейм десе, түшүнүктүү. Дал ошон үчүн сизге маалымат берип коеюн. Мына сиз толук маалымат алып каласыз. Сиз ошол сиздин көз карашыңызга дагы бир толуктоо варианттардын бири болуп калат. Дал ушул себептен угуп коюңуз деп туруп айта баштайт экенбиз.